Нариди окуганда эле сездим мен ойношум керек экен, меники экен. Актриса Айсанат Эдигеева. Аябай даярдандым, тамак иче албай калгам. Эмнеге театрды тандадың? Башкача сезим болот да, жинимге. Мессага деп жаратасың ролдорду. Руслан байке, сизден коркуп тырышып эле ойноп, эмне кылып ойногонун билбей калып атам. Ошо нелегал проект канчанчы орунда болот? Эң оор проекттердин бири болду вот мен үчүн. Келгиле. Самый интересный момент. Бир үй бүлөдө эки актер болгондо кандай экен? Колдоо жок, эч нерсе болбойт экен. Адамдар сени көрүп эмнени сезишин каалайсың? Ыйлап атсам ыйлашса, күлүп атсам күлүшсө деген сыяктуу. Кыялсыз адам жашай албайт да туурабы? Бардык образдарды өзүм сынап көргүм келет. Дертимди айтуудан катылган сырлар бар экен, айтчы. Салам достор, сиздер менен бирге Айтчы подкаст, мен Айжан Аданова. Бүгүн бизде конокто өзгөчө таланттуу актриса, мыкты апа, ажарлуу айым жана жакшы жубай деп айтсам болот. Баарыңар силер от тасмасынан тааныйсыз бул актрисаны. Анткени ошол от тасмасында менимче ошол аябай жарык жылдыз ошол актриса болду. Бүгүн биздин коногубузда актриса Айсанат Эдигеева. Айсанат, келгениңе аябай ыраазымын сага, чоң рахмат. Кандайсың? Жакшы. Толкунданып атам. Эмне болуп кетти? Жаңы эле кадрда сыртындачы сайрап эле жүрдүң, асабам деличи. Бирок сен мени аябай кубанттың, анткени канчадан бери 2 же 3 айдан бери артыңан чуркап эле жүрдүм. Айсанат кел деп, анткени ошо от тасма чыккандан кийин мен ошо актриса катары, айым катары аябай сен менен сүйлөшкүм келчү да. Кантип ошондой оор теманы зордук зомбулукту жада калса өзүң күйөөң менен, өзүң өнүктөш менен ошол ролду жаратып, ушунчалык сонун наамга ээ болдуң. Ушунчалык фестивалдарда канча ошо признание болду да. Ошол тасма сен актриса катары башкы ролду аткарган актриса. Негизи оттон баштайлы, анан оттон кийин дагы жакшы жаңы проекттерге өтөбүз. Андан кийин уже өзүң жөнүндө айтып бересиң. Кечирим сурайм сенден. Сен деп сүйлөшөр эле? Ооба. Жок, сиз 2 жыл это тебя не шутка деп баштайбы. Жок, жам, конечно. Биринчиден сага чоң рахмат, чакырганыңа, күттүргөн үчүн кечирим сурайм. Ошол сен чакырганда мен как раз эме болуп калды. Сонунда. Жумуш көбүрөөк болуп, анан съемкалар болуп, сени дагы күттүрүп койдум. Бирок келдим акыры. Я дождалась. Анан негизи эле толкунданганымдын себеби көптөн бери эме бере элекмин. Интервью ушундай интервьюга келе элек болчумун, ошон үчүн кичине толкунданып атам болуш керек. Бирок жакшы сон. Сен өзүң айтып кеткендей, ошол мен күткөн убагында аябай көп жумуш болду. Чыгармачыл адамга көп жумуш дегенде сонунда. Ар кайсы ролдорду жаратасың, локацияларды алмаштырасың дегендей. Оттон кийин негизи аябай мындай чоң скачок болду деп мен ойлойм. Именно киноиндустрияда. Ооба, негизи эле оттон кийин чын эле азыр ошону көп ойлоп аптырмын. Чын эле көп сунуштар түштү. Азыркыга чейин түшүп атат. Элге жаккан, өзүмө да жаккан аябай жакшы бир образ кино болду болуш керек. Здрасте. Можно, пожалуйста, средний капучино? А вы... Да ладно. Как вы будете оплачивать? Они оплатят. До 100% кэшбэка при оплате по QR. Плюс 2% по карте Visa кэшбэк. Плюс 10 гигабайт интернета ежемесячно. 0% комиссии за платежи. О-Прайм. Бесплатно до 90 дней, только в мой О. Кстати, брат, а как тебя зовут? Так же, как и тебя. Кэшбэк. Эй, досум, карачы. Сен биринчиден
театрдын актрисасы турабы? Анан уже театрдан кийин киного келдиң. Театрга кантип келдиң? Эмнеге театрды тандадың? Эмнеге актерлук жигитти тандадың? Ошону бизге айтып берчи. Кызыктуу негизи мен ошол башталганы, ошол башталышы, ушул кесипти тандаган боюнча. Мен негизи кичинекей кезимден калачумун. 5-6 класста окучумун. Ошондон баштап каалаган эсимде да. Анткени рекламалар болчу эмес беле телевизордон. Эмелер учканчы. Помнишь? На деген музыка мененчи. Да. Ошол койгондон кийин эшик барып чуркап барып жапчумун. Анан бийлеп эле бир нерселерди аткарып эле ушинтерчимин да. Анан Өзүмдү акку сезип, анан сахнада ойноп атканда элестетип, анан күзгүн алдына туруп бир жолу деп өзүм унутуп атканда байкем келип көрүп калганда, каткырып эсең эмне жиндисиңби деп. Анан үйдөгүлөрдү разыгрывать этерчимин, бобмарак жыгылып калып эле, ошондой нерселер. Ошондо эле калачумун, бирок негедир айткандан тартынчумун. Аябай тартынчаак болчумун кичке кезимде. Анан жакын эле курбум билчи ал нерсени, актриса болгум келет деген. Ошол мага колдоо көрсөтүп, Айсынат, мен сага ишенем, уялба, сен болушуң керек деп ошол түрткү болгон. Анан 11-класста окуп жүргөндө Жаныш Кулмамбетов деген критик режиссерубуз бар. Ошол биздин айылга тасма тартып келет. Айгерим Расул кызы ойнойт башка каармандарын. Анан 11-класста ошо биздин айылга Жаныш Кулмамбетов деген режиссер, критик кино тартып келген. Анан курбу кызымды чакырыптыр. Ушундай кичинекей жери бар, школьница кыз керек, ойноп койсун депчи. Курбу кызым мага келет. Айсанат, сен актриса болгуң келчү эмес беле? Жүр, сен бар, лучше сен ойно деп элестет. Анан экөөбүз жырга барганбыз. Анан барып бир кичинекей эле эпизод болчу. Маршрутканын аркасынан чуркачымын да. Эжеке деппи, жеңе деп ыйлап чуркачымын. Бир дубль мен тартып салып атпайлы. Анан эле режиссер келип, келсең, атың ким деп, Айсынат десем. Номериңди таштачы, мен кино тартам, ошол жака келип көрчү, кастинг пробага деди. Сүйүнүп эле анан ошондо башталган меники. Ошондо я твердо решила, актриса болом, үйдөгүлөргө айтам, тапшырам деп. Андан кийин эле Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство университетине тапшырдым. Ошол жака 5 жыл окуп, анан театрга жумушка кирдим. Жакындарың, үй бүлөң каршы болгон жокпу? Анткени ал кезде деле эмес, азыр деле биздин улуу муунубуз мындай каршы чыгат да, блогерби, актрисабы, мындай легкомысленная профессия деп, анан кой медик эле бол, же юрист, же учитель, мугалим, ошондой сыяктуу, стоматолог, аябай жаккан стоматолог, юрист же экономист, уже 3 аябай жаккан профессиялар. Мындай каршы чыккан жокпу? Мамам кичине каршы чыккан. Балким аябай каршы, балким ойлонуп көрөсүң, балким башка кесипти тандайсың, ойлон жакшылап деген сөздөр болгон. Папам аябай колдогон. Колдогондо каалаганыңды танда, мен бардык каалооңду колдойм деген. Мен каршы эмесмин деген. Актриса болом деп. Барып, ата-энем да барган эмес, өзүм барып эле эжекем барып эле, эжекем айтып, мен ушундай актриса болом. Эжекем көрсөтүп, адресин сурап берип, өзүм баргам университетке. Тапшыргам. Ошо. Мен билем, тапшырганда мындай этюд кылыш керек, Этюд кыласың, жаныбарды ойнойсуң, эмне кыласың да. Ошол этюд эсиңдеби? Ооба, эсимде. Агайым тапшырып атканда эме задача берген. Элестет, азыр тиякта папаң кетип атат, сен ошону кыйкырып токтотушуң керек. Алыста, сен талаада калып калдың, папаң машинасы менен кетип баратат деген. Анан бакырып ойногом. Кыйкырып, папа, мен бияктам. Анан көрүп эле, карап эле, күлүп эле бар тапшыра бер, дейт, документы можешь сдавать деп, анан тапшырып калгам. Ошо. Надо же. Кызыктуу болгон аябай.
сен айткандай эле приключение экен. Биринчи тасмаң маршруткаңдын артында чуркайсың. Биринчи этюдуң кайра эле машинанын артында чуркап кыйкырып турат экенсиң. Мындай связь бар экен, э? Андан кийин все, Бешеналиеваны бүттүң. Бешеналиеваны бүткөндөн кийин сизди сразу мындай студенттерди сразу эмелерге эметишеби, орнотушобу? Театрларга? Жок, өзүлөрү орнотпойт, биз өзүбүз тандап барып орношобуз жумушка. Бүтөр менен эле биринчи Учур театрына баргам. Барсам мен окууну бүткөндөн кийин эле шабашка чыгып калат. Кандай шабашка? Кукольный театр менен, частный кукольный театрда иштеп акча тапчумун. Студентка болуп жүргөндө андан кийин дагы. То есть Дом пионеровде? Жок, эмеде кукольный театр, то есть частный эле. Кичине кийимдерди кийип алып, эмеден шырмадан оюнчуктарды чыгарып алып ойнотосуң да кичинекей бөбөктөрдү, садиктеги балдарды. Анан ошондой шабашка чыгып калат. Анан Жалал Абадка барыш керек болуп калат. Анан курбу кызым да бар болчу. Анан басып барып акча таап, эми Жалал Абадта көрө элек болчу, барабыз деп. Анан үйдөгүлөргө айтып, Жалал Абадка кетип калдым окууну бүткөндөн кийин. Шабашка менен. Өзүң болсо 19-20 жаштасың. Ооба. Анан келсем уже окуучулардын баары театрларга кирип кетишкен болот да. Эми местаны да карайт да театрдан. Место болсо алат, болбосо албайт. Анан Учур театрга баргам. Билбей калгам, өзүм деле так билчү эмесмин, бирок театрга иштегим келчү. Анан Учур театрына барсам, место жок экен, уже алып салышыптыр. Не кылам деп. Анан городской театрга бардым. Ага чейин городскойдон спектакльдер көрүп жүрчүмүн, жактырчумун. Кыргыз драмага бардым андан кийин. Кыргыз драмага барып эме таштадым, заявление. Анан городскойго таштадым дагы акка. Ошо городскойго барып турдум андан кийин. Анан ошол жактан эле, аяктан да өзүнчө приключение болгон. Аякка барам, барсам, чачым коёр алгам. Мындай кичине ачык кийип алгам. Мен ачык болгондо мындай лямка да. Анан аябай жасанып, боенуп баргам, короче. Барсам режиссер отуруп. Сен үчүн майрам да. Барсам режиссер отуруптур. Ал Парманов деген режиссер бар, казакстандык. Спектакль коюп атыптыр. Чиполлино деген спектакль. Анан новенькая пришла, ну-ка давай выходи, посмотрим на нее деп. Чыкпырда деп атпайбы. Мен ыр билбейм. Эмне кылам деп. Азыр кечирип койгула деп телефон интернеттен монтип ыр тандап телефонда. Монтип карап ыр деп атпайм. Анан поэзия айтып берсем, поэзия бүт менен чыгып кетти. Эметип атып, толкунданып атып. Анан бакырып. Так чыкпайт мындан эчтеке, короче. Албай эле койгула, андай мага жаккан жок деген сыяктуу аябай катуу сөздөрдү айткан да, эсимде бар. Деп, мен вообще депрессия болгом ошондон кийин где-то бир жумадай тамак да иче албай калгам, суу ичип эле вообще. Анан болбойт деп чыгарып экен. Анан кетип баратсам, ошол театрдын худругу Айгүл Умуралиева чакырып коюп атпайбы. Кетип баратканда, девушка, зайди ко мне деди да. Кирсем, как тебя зовут деп сүйлөшүп, сен мага жактың, давай мой фестивальдан кийин келчи деди. Даярданып келчи, так а не готова просто деп. Хорошо деп, мен анан аябай даярдандым, тамак иче албай калгам. Анан даярданып туруп бардым. Барганда эле кичине айтып баштаганда ырларымды, поэзияларым сразу кирип иштеп көр деди. Печать годен. Ошо менен Город театрда иштеп калдым. Ооба. Канча иштеп атасың? 7 жылдай болуп калды. Чын эле. Мындай 7 жылдын ичинде башка жакта иштегим келет же иштеп көрөйүнчү, балким чет өлкөдө, башка театрларда деген ойлор келчү беле? Кээде келчү. Театрда бирок. Башка театрда мага башка кесипте иштеп атканымды элестете албайм. Театр каякта болсо дагы, театр болсо иштей бермекмин. Бирок менин билишимче, ошо Город театрда анан мындай экспериментальный заманбап театр 705. 705 менен аябай жакшы мамилем бар экен. Көп иштеп
чет өлкөлөргө барып постановкаларды коюп келдиңер. Гүлмира Турсунбаева менен чогуу Зере, анан сиздин ошо худрук бул эме режиссер биздин Чагалдак Замирбеков, анан Эмиль Жусупбеков актер. Бул 705-те биринчи Уя деген спектакльге чакырышкан. Мен вот болуп киргем, то есть мага чейин башка актриса ойночу. Ал кетип эле бир нерсе болуп, анан мени Чагалдак чакырган. Ушул ролго сени көрүп атам, келип ойноп көрчү деп. А мен ал спектакльди ага чейин көргөм. Мен көрүп алып, аябай жактырып ошентип кеткем. Анан мен чакырып атам, чын эле бир ойной аламбы, потому что ага чейин аябай сонун актриса ойногон да, сонун кылып аябай жакшы ойногон. Нина, фамилиясын унутуп калдым, Нина деген. Анан макул көрөйүн деп барып эле ойноп көрдүм. Чагалдак сен ойнойсуң деди. Анан кеттик. Көп жерге барып келдик, фестивалдарга. Берлинге бардык, жакында эле Европага бардык, Брюссельге. Брюссельге баргандан кийин кыдырып кеттик дальше Парижге. Жок, ошо сүрөттөрдү көрүп аябай мындай суктандым да. Театрда иштеп, актерлук чеберчилик менен алек болуп, мындай особенно Кыргызстанда көп жерге бара албайсың да. Максимум СНГ, страна СНГ да. А силер ошо 705 менен ошо Европаны кыдырып, ошондой мүмкүнчүлүк бар болгондо, сонун аябай мындай сүйүнөсүң го. Эми ал спектакльде эмне үчүн чакырышат? Анткени менин оюмча, ал спектакльде биздин Кыргызстанда эле эмес, бүт ар бир өлкө, бүт мирде болгон проблемаларды көтөргөн спектакль да негизи. Менимче ошон үчүн чакырат болуш керек көп жер. Баргандан кийин чындап аябай ыраазычылыгын айтышып, жакшы кабыл алышты, дагы чакырышты. Дагы барабыз, буйруса. Мындай эми сен деле көрүп атпайсыңбы? Аякта фестивалдар, башка өлкөдөн келишет. Мындай бизде Кыргызстанда мындай комплекс маленькой страны бар экен деген биз эле адамдар көрсөтөбүз да, мындай неуверенно башка жакта өзүбүздү мындай сезебиз да. Анан бирок ошо чет өлкөгө барганда ошондо байлыгыңды билет экенсиң да. Биз кичинекей өлкө болсок да, аябай таланттуу мындай режиссер, актрисалар бар экен. Спектакльдерди салыштырса, биздин постановкабыз деле мындай кыйын экен, оор экен деген мындай ойлор келчү эле. Ар кандай кээ бир спектакльдерди көргөндөн кийин биз жөн эле жүргөн турбайбызбы дейсиң. Ушундай бир масштаб, ушундай бир сонун ойго келбеген нерселерди көрөсүң. Кээде туруп, эми биздики формат башкача да. Кээде туруп да андай ойлор да келет. Биз деле сонун турбайбы. Бирок сен сезген жоксуң ошол комплекс маленькой страны сезген жоксуң. Такыр сезген жокмун. Андай бир дагы жолу болгон жок. Ошондо иштедиң, шабашкадан баштап 705 менен иштеп көрдүм. Бирок 705 мындай постоянный эмес, Жок, азыр иштей калгам. Чакырганда барып, постановкаларына барып барчумун. Эме Гортеатрга караганда аякта не постоянный? Жок, Гортеатр основной жумушум. Анан башка шабашкалар чыгат, кино, клиптерге аябай көп катышат экенсиң. Мен ошону байкап калдым. Мурунураак катышчумун. Мурун, анан акыркы ошо жакында эле болду да. Ким менен? Как же Горизонт менен, да? Горизонт менен. Негизи биздин студиябыз тарткан. Жаратман медиа. Анан киного кантип келдиң? Биз баарыбыз эле билебиз, театрда иштеп көп акча таба албайсың. Ага мындай полноценно жашай албайсың, ошондуктан башка подработкалар бар. Кино, реклама, клиптер, сен өзүң айткандай. Кино менен ошо жана айткандай эле мектепте эле башталган меники. Анан биринчи курс кезимде, биринчи курс кезимде көргүм келет деген тасмага чакырышкан. Анан ошентип акырын башталды. Көргүм келеттен кийин да кайсы? Көп санабайм кинолорумду. Ошондо эле башталыптыр.
экинчи курста башталыптыр. Параллельно кетип атыптыр. Просто менимче, менин байкашымча, мындай второстепенные роли, мындай эпизод, массовка ошондой сыяктуу, ошондойго чакырды эле же сразу мындай главный ролдор? Негизи башынан эле башкы каармандарга чакырчы. Ошо жана айтып бергендей эле Жаныш Кулманбетовдун киносунан баштагам мен. Он в итоге позвал? Да, он в итоге позвал. Анан башкы каарманды берген. Аябай кыйналгам, бирок эч кандай түшүнүгүм жок. Бирок жакшы опыт болгон. Анан көргүм келет да башкы каарман. Андан кийин да ушинтип акырын меники мындай башкы каарманбы, эпизодбу көп маани бербейм. Эгерде мага ошол каарман ролум жакса, сценарий жакса, мен тандабайм деле, барам. Сценарийди дайыма окуйсуңбу? Сөзсүз. Сөзсүз окуйм. Бирок кээде окуй албай каласың баардык сценарийди. Режиссер менен сүйлөшүп, же билгендер менен сүйлөшүп, эмне жөнүндө кандай. Кээде болот да тааныш болуп, Айсанат ойноп берчи, сонун роль, анан уже площадкага келгенде уже түшүнөсүң да, блин. Ошондой окуялар болду беле? Ошондой болуптур. Мен сурайм ар дайым. Эмне роль, кандай роль, ким деп. Эй, досум, карачы. Өзүң айтып кеттиң, тасмаларың көп экен, бирок ошол ар бир ролду жашаткан үчүн ичиндеги кичинекей балаң бар. Кичинекей кыз бар. Ал ошо кандай тарбия алган, кандай үй бүлөдө өскөн, ошонун баарын айтып берчи. Жөнөкөй эле үй бүлөдөнмүн. Эки агам, ата энем, мамам, папам, эки агам, анан мен. Эркек кыз турбайсыңбы? Эркек кыздын жалгыз кызмын, кичүүсү. Чынында эле папам аябай эркелетип чоңойткон мени. Мээримдин баарын сага берген турбайбы? Ар дайым жөн өткөрчү эмес. Ар дайым өп жыттап, менин кызым сонун, менин кызым сулуу, менин кызым кыйын деп чоңойткон папам. Аябай тиленген турбайбы атаң? Анан эки агам. Эки агам бар. Эч кандай свидание жок. Жок. Жанында эркектер жок, балдар жок. Жок, эч ким тийишпейт мектептен. Күтөсүң, качан мени кар менен жуушат, бирок жубайт эч ким. Дискотекаларга бармай жок, качып барчумун бирок. Үйдүн аркасында мындай забордон, эмне эле штакетник деп койчу эле. Ошолордун астын ачып койгом. Курбу кыздарым келчи, чык дечи, анан байкем жокпу барбы карап туруп анын астынан чыгып кетчимин. Алар мени жаап барчы дискотекага чейин. Машина келаткандачы, байкем машина менен жүрүп калчу да. Жашынып барып дискотекага бийлеп атсаң, байкең жүргөн болот. Байкең деп акырын жашынып туруп качасың. Ушундай болчу меники. Анан свидание болгондо кыздарым, классташ кыздарым калп эле китеп сурап же китеп алып келип берчи, анан сени чакырып атат дешчи, анан калп эле азыр китеп алып келиптир да, кайсы китеп эле? Провожать этип коеюн деп китепти алып барып анан жолуп анан кайра келчимин. Байкуш балдар. Вообще шанс жок турбайбы? Бирок байкемдер ушундай кичине строгий болгон менен папам, мамам аябай мындай бош эле кармачы. Башкойчу. Барып жолук, сүйлөш, дискотекалар бийлеп кел, эс алып кел. Эл менен аралаш. Ошентип турчу. Бирок байкем жөнөтчү эмес. Аябай катуу кармачы, улуу байкем, өзгөчө. Ошо андан кийин эле үйлөнгөндөн кийин эле бала болгондон кийин болду. Вообще чалбайт, уже каяктасың, эмне жок, кайра жагым. Конечно, өмүрбекке тапшырдым. Пропись. Жок, өзү үйлөнгөндөн кийин. Өзү үйлөнгөндөн кийин. 88-жылкы да байкем. Өзү үйлөнгөндөн кийин эле мындай резко эле уже көп мага көңүл бурбай калды да. Анан кайра жагым болгом. Эмне барьер болуп калды, эмне жакшы көрбөй калдым мен деп. Сеники же мындай. Эмечи, экинчи байкеңчи? Экинчи байкем дагы көп эметчү эмес. Экинчи байкем менен 4 эле жашта айырмабыз. Улуу байкем менен 7 жаш. Анан ал көз карашы менен өйт дегенде мен чуркап калчумун да. Кичи байкем менен кичине теңелип, эркелеп ага кичине урушуп да кетчүбүз кээде. Экөөбүз. Анан көп мындай ичимен сыр бербеген, ичимен коркчумун, сыйлачумун, жакшы көрчүмүн, бирок мындай сыр бербегенге аракет кылчумун.
согушуп кетишибиз кээде экөөбүз. Аларды карап түндө эле өстүң да. Кыздар жок болсо. Улуу байкем кошуналарды чогултуп туруп, кички балдарды күрөштүрчү мени. Үйрөтүп туруп, монтип чаласың, мындай кыласың деп анан күрөш баарын утчумун. Молодец деп койчу. Өзүң тырнактай болсоң деле. Ничего себе. Ошо. Эмечи, мындай азыр мамилеңер кандай? Негизи мындай болот го, кичинекей кезде ошентип аябай жакын болуп, бирок сен өзүң айткандай эле үйлөнгөндөн кийин, өздөрүнүн турмушун кургандан кийин мындай бөлөк адамдар болуп калып, мындай чочун кишилер. Кички кезимде айтып атпаймынбы, кичүү байкем менен аябай урушуп, эметип кетчүбүз, талашып. Анан ушундай же улуу байкемди эле бир жака жөнөтпөй койгондо, Кудайдан кээде эл ачымын да, баары кетет элестетип атасың дискотекага же бир жака, мен калам үйдө. Анан эл ачымын отуруп, эмнеге Кудайым ага мен ушундай, эмнеге мен бара албайм, эмнеге мага эки байке берип койдуң деп ошончумун. Азыр ушундай ыраазы болом. Азыр мага жөлөк алар, ар дайым жанымда. Окуп жүргөндө ошол улуу байкем каралашчу, кичүү байкем дагы. Сырларымды айтам азыр. Аябай жакынбыз үчөөбүз. Канча племянниктериң бар? 2. Улуу агам да, кичүү агам үйлөнө элек. Дагы эле бойдокпу? Ооба, 91-жылкы. 91 кыздар. Сүрөтү бар? Бар. Калтырып коем. Ошондой эле сендей эле ажарлуу? Мындай. Ооба. Суп-суу. Суп-суу. Англисче handsome man деп коюшат. Мамаң, папаң, мама папа же ата апа деп? Мама папа деп. Мама, Анан мамам папа дейм, анан папамды сиз дейм, мамамды сен деп сүйлөйм. Сен деген мага тескерисинче жакындай сезилет. Меники деле ошондой. Анан мамам менен экөөбүз курбудай эле сүйлөшүп чоңойтту. Бардык нерсемди айтып берчүмүн. Бардык. Кантип эмне болуп атат, личный жашоомдон баштап бүт. Анан секреттерин баарын мамаң билет турбайбы? Ооба, бүт билет. Анан кээ бирөө таң кала берет да, эмне кантип мамаңды сен деп айтасыңбы деп. Мамам өзү каршы эмес негизи. Ошо кээде бирок сиз дейинчи деп аракет кылам кээ бирдечи. Чоңойгондон кийин, улуураак болгондон кийин, уже өзүң үй бүлө кургандан кийин уже мындай көпчүлүктө, кайын журттун арасында мама, сиз анан сиз дебечи. Азыр айтып турамчы сиз, анан сен деби? Анан айтып берем эмнеге сиз деп атам дегенсип. Бирок менин бир окуям бар, мен папамды сен, мамамды сен деле айтчумун, сен деп, анан турмушка чыккандан кийин сиз деп баштагам да. Папам, мен сени тартып койдумбу же бирдеме жаман сөз айтып койдумбу, эмне үчүн сен алыстап кеттиң, эмне үчүн сиз дейсиң мен дейт. Пап, жок, просто билбейм, мен уже турмушка чыктым, силердин мындай улуу, мындай урматты көрсөтүп сиз дейин десем, жок койчу, как будто мындай чочун кишидей, сиз дебечи деп, ошо өзүм эметип милиягым келип кетти. Ушунчалык эметти де, койчу сен эле дечи, пожалуйста, мен эле мындай жакын адам катары болоюн деп, ошондон кийин чечтик да. Мен азыр 33кө кеттим. Папам 55тен 56га чыгыптыр. Сен деп эле айтам. Анткени ошол биздин үй бүлөбүздө ошол жакын мамилебизди ошондой көрсөтөбүз да. Ооба, биз мамам экөөбүздүкү да ошондой. Вот, ар кандай үйлөр, ар кандай болот да туурабы? Айтпагыла, жазбагыла. Мы слушаем, мы не осуждаем дегенде. Анан мамаңа Өмүрбек жөнүндө биринчи мамаң билди. Ооба. Келгиле. Самый интересный момент. Биринчи эмне кызыктуу, буга чейин сүйлөшкөн жигиттеримди деп айтып берейинчи да. Эми буга чейин жигиттеримди сүйлөшкөндө мамам баарын билчү. Классташым менен мен жеткирип келип калганда мамам тозолчу, мисалы айтып берчүмүн ага. Өмүрбекти дароо жактырган. Билбейм эмнеге. Мындай мамам койчу аныңдан байкап көрчү деп ушинтип койчу да. Мамам бул кандай экен, мага жагып атат эле жазып атат могу бала деп ошентсем жактырчу эмес көбүн. Сүрөтүнөн көрүп эле билбейм. Өмүрбекти дароо макул болгон да. Макул болгондо жакшы бала көрүнөт, сүйлөшүп көр,
такыр мындай жаман сөз айткан эмес. Что удивительно, да? Эже эне сезеби? Апаңдын да тажрыйбасы бар да, мындай турмуштагы тажрыйба мындай жүзүнөн эле көрөт го. Сканер. Балким мына. Өмүрбектин да белектери башкача болчу да. Кийим белек кылчу көбүнчө. Кийим? Куртка алып берчү кышында. Зе забота? Да. Мындай көп кереги жок нерсе алып берчү эмес да. Көбүнчө кийим алып берчү. Кышкы элестетип атасың, кышкы куртка. Бирок сага жаккан. Ооба. Ооба, экөөбүз барып тандап. Какой прагматичный. Сүйлөшүп жүргөндө эле. Канча жыл сүйлөшүп жүрдүңөр? 3 жыл сүйлөшүп жүрдүк. Негизи кантип тааныштыңар эле? Театрдан таанышканбыз. Гор театр? Ооба. Мен ага чейин Өмүрбекти билип жүрчүмүн, бирок эми көп маани берчү эмесмин негедир. Курбу чогуу окуган кыздар менен кыргыз драмага спектакль көргөнү барып калганда, чыкканда бир жолу айткам да, ошол да эсимде. Эмне ол сонун актер деп сүйлөшөт. Билбейм, мага көп деле жакпайт деген эсимде. Опа. Вот тут мындай рилстер бар го. Вот тут мое сердце остановилось. Ошенткеним эсимде, кыргыз кыздарым айткан мага еще. Эмне болду? Жакпайт деп атпадың беле? Ошентип койгом да. Анан көп маани берген эмесмин. Берчү да эмесмин, бирок билчүмүн ушундай актер бар экенин да. Анан биз спектакль, концерт берип атканбыз городской театрда. Анан бий бар болчу. Баарыбыз бийлечүбүз. Анан мынтип эле бийлеп атып эле секирген бий болчу. Секирип атсам эле көзүм почему-то ошол жакты карады. Азыр бул аябай башкача угулат болуш керек, бирок чын эле ошондой болгон. Мындай көзүм өзү эле мынтип карап кеткенде, какой-то бир секунд мындай токтоп калгам да. Анан алда мынтип карап отурат, мен да и дальше адашып ошол жерден билеп кеткем. Ошондо эле бир сезимдер болгондой, башкача бир сезимдер, түшүнүксүз. Ошол мага жакпаган бала отурабы же эмне кажется деп. Ушундай бир кызыктай бир жок, андай эмес, мындай башкача бир эми сенде деле болгон да, түшүнөсүң да. Сезилет экен көрсөң. Анан ошондой болгон, андан кийин эле келип куттуктап эртеси күнү жазып баштаган. Всё. Номер. СМС менен башталды. Ошондо WhatsApp беле? WhatsApp болчу. Мындай болот го, долго добивался, көп сүйлөшүп жүрдүк, же мындай сразу эле ачык эле сен мага жагасың, мен сага жагамын деген. Мен дароо эле макулдугун берип турмун. Ой, я помню точно. Келип жазып баштады. Билбейм, бир нерсе ойгонду да менде, то есть мындай бир сезимдер болду. Ошо башка эмеге мындай салыштырса, башка балдарга андай сезимдер жок болду. Жок, андай болгон эмес. Ошол болуп атпайбы? Мындай бир нерсе сезим болгон, жакын адамдай бир башкача бир сезимдер болгон, айтып бере албайсың го. Жазып баштадым, мен деле жазышып баштадым. Ал концертке 3 жолу келди, ал бир көргөн концертине. Мынтип карачым, келди окшойт деп, анан чыгып ойноп бүтчүмүн. Анан көп деле чуркап аракет деле кылган эмес. Дароо эле макулдук берген. Ошол эмеге тизерге дароо эле макул болгон. Өмүрбек не зазнавайся деп. Жок, анан 3 жылдан кийин турмушка чыктым. 25-ке чыгып. Ошо турмушка чыкканга мен ойлонгом. Коркком Неге? Эми бул кеп Өмүрбек ишенбей эле эме болгондон эмес, өзүм даярмынбы деген. Бирок өзүң жашың 25 экен. Өзүм жашым 25-те. Уже турмушка чыгып бала болуш керек болчу, ооба. Бирок ошол нерсеге даярмынбы, кандай болот? Башка үй бүлөгө барып чыдай аламбы? Жашап кете аламбы? Жашыңа карабастан өзүңө аябай туура суроолорду бериптирсиң. Анткени азыркы жаштар андай суроолорду мен даярмынбы, аракет кыламбы, үй бүлөдө кандай жубай же кандай өнөктөш боломбу деп ошондой суроолорду беришпейт да, өзүнөчү сүйөм күйөм өлөм деп эле чыгып атышат да. Анан эми статистика боюнча кээ бирлер анан ошо именно бытовой жагынан бири-бирин түшүнбөй кайра эле ажырашып атышат. Бирок сен көрдүңбү өзүңө мындай? Мен 25-те болчумун да. Бул уже 18 жаш эмес. Мен иштеп калгам, окууну бүткөм, акыл эсим ордунда токтолуп калгам, мындайча айтканда. Сүйүүгө мас болуп эле тийип кете турган убакыт эмес болчу, то есть жаш.
аябай ойлонгом. Өзүмө ишене албай кичине кантип төрөшүм керек болот, эне болушум керек болот. Башка үй бүлөгө бүлө болуп барышым керек болот. Үйүмөн кетишим керек болот. Ошонун баарын ойлонуп, дагы 1 жыл жүрө турсамбы, балким мен даяр эмесмин деген суроолор көп болгон. Анан аягында чечим чыгарып, буга да мамам менен сырдашып сүйлөшүп атып, анан турмушка чыккам. Кой чарчадык сенден. Чыга берчи деп айтты. 25-ке чыктым, все. Жок, ага жашыңа карабастан ата энең көрдүңбү кандай колдоо сага көрсөтүп, өзүң чеч, өзүң бил, мындай айтса басым берген жок сага. Басым кылган жок сага. Такыр кылган жок. Сурашчу да эмес. Билишчү мен Өмүрбек менен сүйлөшүп жүргөнүмдү, бирок качан анан убактың келип калды дегендей болгон эмес. Ато болот го. Кызым, сен хотя бы бизди 1 ай заранее айтып кой, биз үйдө актап жаңы мебелди. Обычно ошондой го. Именно ошо үлбөт тоюнга 1 жума же 2 жума калганда полностью косметический ремонт башташ керек да. Бизде деле болгон андай бат-баттан. Байкени чыкырып туруп, үстүртөнүн кичине оңдоочу жерлерди оңдоп туруп эле тосуп салганбыз. Үйдөн болгон кыз узатуу. Ошо шүгүр буюрса. Туура эле тийип турмун. Азыр уже 4 жыл. 4 жыл болуп калды. Кызыңарга 3 жаш. Аты ким? Лилия. Лилия? Ким атын койду? Өзүбүз койгонбуз, кеңешип сүйлөшүп. Бирок мен эме кылгам да, балким Лилия коебуз деген сунуш киргизгем. Буга чейин жакчу эмнегедир бир жолу ушу 705-тен бир Лилия деген кызды көрүп, аты ким? Случайно угуп калгам. Лилия. Аты аныкы Лилия экен. Лилия. Мен Лилия деп мындай жакшы угулганда ошондон кийин калып калыптыр. Лилия койбойлу десек, үйдөгүлөр да макул болушту. Анан коюп калдык. Негизи менин билишимче силер чогуу турасыз, кайын сиңдиң менен же кайын сиңдим, кайненем, апам, күйөөм, кызым. 4-өбүз. Негизи экөөңөр мындай актерлук чеберчиликте жүрөсүңөр. Мындай үйдө кайын журтуң колдоо көрсөтөбү сага? Кандай десем? Аябай колдоо көрсөтөт. Мен жерде барабанный дроп болуш керек да. Монолог кылып айтып берейин ушуну да. Менин азыркы айжан болуп аткан чыгармачылыгым, тасмаларга түшүп атканым, эл алдында жүргөнүм, жакында эле 1 айга съемкага барып келдим. Ошонун баардыгы негизи эле баардык нерсеге бул чоң колдоо көрсөтүп болуп аткан себеби бул менин апам, кайненем. Ушундай мен колдойт. Негизи эле кайын журтум баары тең колдошот, күтүшөт менин тасмаларымды. Негизи эле мен кайненемдей дүйнөдө кайнене жок болуш керек. Негизи айтсам таң калышат да. Азыр сен да таң каласың болуш керек. Мен театрда эртеден кечке чейин жүрүп калам да. Түндө келип калам, кеч келип калам. Ошондо да кээде чалып тамак жасап алып мени күтөт. Келтасыңбы, тамак пышып калды деп. Анан келгенде манты жасап коет. Кээде ар кандай тамактар болот. Анан чогуу отуруп тамак жейбиз. Баламды 2 айынан баштап апам карашат, кызымды. Сен жашсың, сен барып иштеп ал. Мен турам үйдө, мен карап турам, мен бармын, ойлонбогула деп болгон колдоосун көрсөтөт. Сөйрөп көз кетебиз анан жумушка. Сүйүнгөн бойдон. Ошо. Тоже аябай сонун нерсе да. Да. Анткени мен ачык эле нерсе, мындай кайнелелер мындай по пальцам пересчитать дегендей. Ооба. Бирок мен особо таң калбайм, анткени меники деле ошондой. Мен 3 жыл декретте отурдум, и то ошо 3 жылдын ичинде ошо кошуналар чыгышты, 2-3 сезон чыкты. 2 балам 2де же 3дө уже эмчектен чыкканда болду, чоң апасы менен эле болуп, сен айткандай
түнкү съемка болобу, бир жумалык съемка болобу, бир жака кетесиңби, эметесиңби, жолдошум менен, анан кайненем менен. Анткени меникилер иштешет, алардын кичүү кызы бар. Мен сиңдим менен менин баламдын айырмасы 4 эле жыл. Аякта өзүнүн кичинекей баласы бар. Аларга никогда да тай жагына. Бирок ошо жалгыз небересин кайненемде карап берет. Поэтому, мен сени 100% түшүнөм. Негизи ошондой кайненелери көп болсун. Анткени биздин чыгармачылык негизи эле аялдар үчүн колдоо жок болбойт экен. Сөзсүз түрдө үй бүлөңдө, күйөөңдө өзгөчө колдоо болсо эле жумушубуз жылышып, ошентет да. Үйдө отуруп калсаң, колдоо жок болсо бизге кыйын эле экен негизи. Ошондой мамилеге кантип келсе болот. Негизи көп комментарийлерди окуйсуң да, ошондой мамилеге кантип келсе болот, кандай эмне үчүн ошондой бирөөнү колдошот, бирөөнү каршы көрүшөт, мындай. Мен жаңы келин болуп келгенде, ачык эле айта берейин, керек болсо азыркы учурга чейин чын эле менде кээде көбүнчө жаңы келин болуп келгенде өзүм билем эмнеге келишип атат деп характерим көрсөтүп андай нерсе болгон. Бирок кайненемдин акылдуулугу болуш керек бул жакта. Көп нерсеме көз жумду апам. Азыркыга чейин унчукпайт да. Мага сезилет да, бирок кайра жана антип эле койсоң, мынтип койсоң болмок деген, анан кийин өзүм жейм. Бирок көп жерде апам акылдуулукка салып, апам 70ке чыгып калган. Көбүнчө мен ойлойм, кичине улуураак биздин апаларыбыздан колдоо болсо, түшүнүк болсо, кээде жаштыкка салып, кээ бир нерсени билбей, мен эми көп нерсени түшүнүп, 30ка чыгып, эми түшүнүп, мындай болуш керек экен да, мындай болгондо тигиндей болот экен да деген нерселер эми сезилип баштады, билип. Ага чейин түшүнбөйсүң да, жаңы келип алып, мен ушундаймын, мен ушундай кабыл алгыла дейсиң да. Мисалычы, менде деле болгон андай, өзүм правамды качать эткем келип алып. Нет, мен ушундай, мага ушундай жагат, мага жакпайт. Апам акырын алып, мындайынан кылып, тиндейинен кылып, айтчысын айтчу, кээде акырын. Анан ошо. Көбүнчө апам жактан түшүнүү болгон. Менимче ошон үчүн жакшы болуш керек мамилебиз. Негизи биздин Кыргызстандын кинематографиялык жагы аябай жакшы өнүгүп атат. Мындай айтсак, бир жылда 100 кинолор чыгат экен. Кыска метр, толук метр, комедия, ар кандай жанр, триллер, ужас, хоррор, комедия, кандай драма, ошондой экшен, боевик азыр көп болуп калды да. Ошолордун арасында мындай жакшы, бир мындай добротный кинолор чындап эле айтсак аз. Бирок ошолордун бири Тасмаң от. Ошол Тасмага кастинг болду беле же сен үчүн ошол ролду жаратканбы? Ошону айтып берчи. Видео проба сурашкан биринчи 1-1 студия. Анан видео проба жөнөттүм. Андан кийин пробага чакырышты. Бардым. Анан барып туруп сценарийди окуганда эле сездим, мен ойношум керек экен, меники экен. Бергим келбеген бир эме болду. Сезим. Анан аябай жакты окуганда эле. Мен каалап жүргөн образ экен негизи. Анан дагы 2-3 жолу бардым го дейм пробага, адашпасам. Анан мен спектакль менен Европага кетип калгам. Анан спектакль ойноп жүрсөм эле чалышты. Сизди утверждать эттик, тартыласызбы деп. Сүйүнүп эле тартыламабы деп эле анан съемкага келип калдык. Өмүрбек деле ошо кастинг менен Ооба, чогуу барганбыз пробага. Бирок ал башка мен ойноп көргөн, мен башка мен ойноп көргөм, башка актрисалар бар болчу, алар ойношкон, анан актерлор бар болчу, алар ойношкон. Сага ошо сюрприз болдубу? Өмүрбекти да тандаган үчүн. Сюрприз болду. Негизи эле мен уже ойлоп аткамда, мен албай калышты окшойт. Көп убакыт созулуп кетти, чалышкан жок да, чалабыз деген. Анан уже болбой калды го деп койгом.
спектакль менен эле жүргөм. Аны айтканда аябай сүйүнгөм. Негизи силер Өмүрбек экөөңөр көп тасмаларда чогуу иштешип көрдүңөр беле? 2-3 тасмабыз бар го дейм. Чогуу тартылган. Бул такси, ага чейин дагы бир тасмага түшкөнбүз. Атын унутуп атам. Боюмда бар болчу андай. Анан от. Ошо отто аябай мындай чоң көйгөй бар, зордук зомбулук. Негизи сен жакын адамың, жакшы көргөн адамың, ошол мен түшүнөм бул роль, бирок ушунчалык терең аткардың, ушунчалык сезимдер чындап эле буурум оруду да ошол образыңачы. Ошону элестеткенде бул негизи эң жакын адамы. Кинодо да, жашоодо да. Ошону кантип бөлүш керек? Анткени бирок мен байкашымча, мен көрдүм да, кээ бир жерлерде Өмүрбек тим эле эметти да, кадимкидей аяды да. Именно мындай чулкулуп же урганда мындай аяп эметип атты да. Ага мен күнөөлүүмүн негизи. Неге? Негизи мындай да, билбейм сен түшүнөсүңбү? Күйөөң эмес, жок. Именно күйөөң жулкулдатканда башкача сезим болот да. Жиним келип жөнчү катуу эметип атасың деп ушинтип салып аттым негизи. А башка бирөө болсо, күйөөмөн башка болсо, балким андай болмок эмес. Мне кажется, андай болмок эмес. Мен эми бул ролда кинода деп коймокмун. А эми Өмүрбек катуу монтип же мынтип. Эми болот го чачым алып кетсе, жиним келип башкача сезимдер болот. Менимче күйөөм болгон үчүн болуш керек. Жок, ошол үчүн сурап атпаймынбы? Негизи бул сенин сезимиң Айсанат катары. Бирок сен ролуң менен ошондой кандай мен негизи Кудайга шүгүр, менин жолдошум вообще чыгармачыл адам эмес. Анткени мен мындай элестете албайм да. Ошондой чын эле сен аябай жакын адамың, сага ошентип, бирок сен сонун жакшы роль аткарыш үчүн, жаратыш үчүн 100% мындай берилип ойношуң керек да, туурабы? Анан ошондой билбейм, кантип ойнодуңар? Чынын айтсам кыйын болду. Эми бул иш, иште сезим, безим, күйөө дегенди алып салыш керек. Ошол туура деп ойлойм. Бул иш жумуш мен үчүн, ал үчүн дагы. Бирок кээде болуп кетет да. Акын карматчы, анан сен монтип салдың го, анан сен мынтип салдың го, мынтип кой да деген нерсе менден. Ал чыдап көп нерсе көз жумат деп өзүн кармап атты негизи. Мен кээде чыдабай кетип аттым. Негизи бул тасмага сценарийди эрте берген. Анан даярдык болгон. Аябай жакшы даярдык болгон. Мен 1-2 серия окуп чыгып, мындай экен, бул жагы тигиндей экен деп анализдегем. Читка болгон. Баарыбыз обсуждать эткенбиз тасманы образдар боюнча. Изилдегенбиз. Ар бирин четко бөлүп алган, бул жер мындай экен деп режиссер экөөбүз. Коркунучтуу болгон жокпу? Кээ бир ошо сценалар аябай оор да, эмоционалдуу, физика жагынан деле. Негизи оор болду. Негизи эң оор проекттердин бири болду от мен үчүн. Ишенесиңби? Тартып атканда биз чарчап, эмоционально чарчасаң жаман го, негизи чарчап калыптым. Перегрим аябай көп болот да. Бир актты бүтөбүз, сразу эле перегрим, кайра экинчи актты тартабыз. Анан барып гримерне барып жатып калыптым, элестет. Жатам, Лена гример, рахмат. Жат деди. Жат деп анан жатып берип аттым, белим чарчап калганынан. Анан боёп аттым, мен анан кайра чуркап аттык площадкага. Кыйын болду негизи. Сага дагы бир ошондой оор, ошо отко окшогон оор проект, ошо чоң көйгөйдү жаратыш үчүн бир социалдык проблема болсо, анан ошо сен анан Өмүрбек чогуу ойнойсуңар деп айтса, дагы ойномок белең? Ойномок болуш керек. Опыттарда да. Ойлонуп көрмөксүң, э? Ойлонуп көрмөкпүз, ооба. Экөөбүз отуруп ойлонуп көрмөкпүз. Негизи ошо от проекттен кийин бири-бириңердин мамилеңер бузулган жокпу?
ошол процессте таарынычтар болот да. Негизи иш болгону менен баары бир адамсың да, сезимдерибиз бир эле да негизи. Кечке чогуубуз иште дагы эмеде болуп мындай таарынычтар болот мен тараптан көбүнчө. Сөз көтөрө албай кетип аттым, жакпай кетип атты, мынтип кой анан тинтип кой. Именно процессте кыйын болду, бирок ошол кыйынчылык болгон үчүн дагы менимче мага жардам берди менин образыма. Ыйлаганга. Өзгөчө ыйлаганга. Ошо. Негизи силер экөөңөр ошо кесиптештерсиңер. Ооба. Бир ошо актерлук чеберчиликти тандаптырсыңар. Мындай негизи ошо бир үй бүлөдө эки актер болгондо кандай экен? Бир чети жакшы, эмнеге жакшы? Аябай эле жакшы, анткени түшүнөбүз бири-бирибизди. Съемка эмне экенин мен түшүнөм. Ал түшүнөт жумуш дегенди. Колдойбуз бири-бирибизди. Мен деле иштеп атам, мен билем кандай болот съемка, оор, театрда спектакль, репетиция оор болот экен. Ошол жактары жакшы. Колдойбуз, түшүнөбүз. Жаман жагы бул экөөбүздүн үйдө болбой калабыз. Бир айлап кээде болуп калат. Бир жумалап. Ошондой колдоо бар, кызганыч жок деген понятие бар. Кызганыч болсо дагы жутабыз го дейм. Эми биздин эмеде профессияда болбойт кызганган. Бул нерсени алып салганбыз биз. Бир интервьюда айткам мен, биз кызганбайбыз бири-бирибизди. Ал чын эмес. Биз кызганбайбыз бири-бирибизди, биз колдойбуз, керек болсо мындай деп мен сүйлөгөм да. Элдин баары жазыптыр. Бул нерсе керек болсо Кудайга жакпайт, мындай болбойт, кызганыш керек деген. Мен билгем, айжан, мен актер балага күйөөгө чыгып атканымды, ал билген мен актриса экенимди. То есть осознанно 25 жашка толуп, кандай болот экенин билип туруп мен үйлөнгөм. Мен даяр болчумун. Кызганыч үчүн бир чоң уруш эмелер болбойт бизде. Ошондой эле болсун. Бир жолу болгон. Эми анда боюмда болуп, гармон оюнуп, монтип атканда мен досторуна чейин кызгана берчүмүн. Эмнеге чикел аны менен жүрө бересиң, мага келбейсиңби? Сага конкретно ошо внимание, көңүл керек болчу. Ооба. Эми азыр ар дайым керек. Аял болгондон кийин. Кызганыч нерсе бул бизге болбойт. Именно ошол жумушка келгенде. Кызганыч башка тарабынан, именно актердук кызганыч болобу? Актердук кызганыч кандай? Атаандаштык болобу силерге? Атаандаштык болот. Бирок жакшы да бул нерсе, аябай жакшы нерсе. Ошо. То есть мындай да, мен үйдө көп отуруп калганда Өмүрбек, негизи эле Өмүрбек ар дайым жумушта көп жүрөт. Съемкалары, театрда ар дайым жумуш менен элек да. Мен кээде өзгөчө боюмда болуп, төрөп отуруп калганда жаман болчумун. Мен ушинтип эле отуруп калып турбаймынбы? Болду. Эч ким чакырбай. Ошондой нерсе болот. Бирок Кудайга шүгүр, экөөбүз тең эле, башынан эле жакшы болуп келатат. Сен турмушка чыкканда негизи ошондой сезимдер же ойлор болду беле? Мен турмушка чыгам, бирок ошо мындай передний планда Өмүрбек болот, мен болсом мындай анын көлөкөсүндө болом деп. Жок. Эмне үчүн болушум керек деп кой? Жок, негизи андай ой болбоптур. Бирок кандай болуп калса деле мен көтөрө алат болушум керек. Эми негизи Өмүрбек менден кыйыныраак, Өмүрбек таланттуураак экенин мен мойнума алам. Бул чындык. Ал ырдайт, бийлейт, ал керек болсо актерскийден башка да толтура таланттар бар. Ал башка кесипти деле иштеп кете алчу адам негизи. То есть таланттар аябай көп. Ушунчалык аны сүйгөнү билбептирмин мен. Өмүрбек тебе повезло. Жок, не обесценивай. Сенин да таланттарың көп. Ооба, эми албетте, бирок Өмүрбек көбүрөөк болуш керек. Жок, сен өзүң айткандай, мындай здоровая конкуренция сиздин үй бүлөңөрдө бар экен, э? Албетте, бул ар бир эле үй бүлөдө, ар бир жумушта болгон. Бул нормальный нерсе деп ойлойм. Жок, эми элестет, Өмүрбек келет, билбейм,
баш менен бир жерге орунуп алабы же кандай все айсынат токтот биздин үй бүлөбүздө бир эле актер болуш керек ошентип айтсачы антип айтпайт болуш керек. Анткени ал мен аябай эметет иште отурба. Кызым 2 ай болгондо Өмүрбек мени чыгарган жумушка. Мен уже кетип баштаганда болот го, төрөгөндөн кийин ар кайсы ойлор, таарынычтар, анан внимание требовать эткендер, анан негизи эле өзүм аябай кыйналып ушундай учур болгон, төрөп боюмда болгондо төрөгөндөн кийин 2 ай болгондо эме деп айткан Өмүрбек. Чык жумушка, театрга чык, жылуу кийин алып, барып спектакль ойноп, кайра келип тур. Форма бизде негизи актерлордо форманы жоготпошубуз керек да, это как тренировка. Спортсмендер постоянно тренировка кылышат го, ошондой эле. То есть эмеңди формаңды жоготуп алсаң болду, кыйын да. Сахнадан кадимкиндей батпай ушинтип баштайсың. Ошонуңду жоготуп алба, чык иште, эл менен аралаш деп. Өзү чыгарган мен жумушка. Мен өзүм кайра эрте эмеспи деп уялыпчы, 2 ай болгондо эле жанталашып чыгып аламбы деп. Жок, чыгып барып келе бер деп. Такси менен барып жылуу кийинип иштеп кайра келе алчу. бирок кызың эмчү Ооба, эмисчимин. 2 саатка барып кайра келип калчумун. Апам бешик термети отуруп турчу. кыйын турбайсыңбы? Ооба. Жок, сен деле кыйынсың. Өмүрбек кыйын турбайбы? Ооба. Жа, үйдө отуруп менди чек Мен жой барып иштечти. Бирок сен айткандай чын эле баардык ошо спортсмен болсо, театрда болсо, сен негизи канча толдуң элең? Ошо боюңда бар болгондо. 26-27 килограмм? Килограмм дейт атасың сен. 25 килограмм кошком мен. 25? Тырнактай сен 25? 25 килограмм кошком. Мондай ляшкалар, мондай баса албай калгам. Элестет? Төрөгөндөн кийин сүрөттөрүмдү көрүп шекесире болгом да. Аябай формамды жоготком. Жумушка барганда жумуштагыларым шылдыңдап, эми тамашалапчы. Ой, эже, ой, сайыстансам деши. Кой дейин деп. Бирок сага негизи ошондой мотивация керек болчу экен, Мага негизи ошондой мотивация керек окшойт аба. Негизи эле. Сага ой сен жакшысың, ой сен Жок, андай болуп эткени сага. Мен кыйналып кээде монтип тырышып турушум керек да. Анан алдыга жылатып окшойм. Ошо кичинекей кезден бери тырышчак турбайсың сен, Балким. Сага мындай түз жол эмес, мындай Кыйыныраак нерселери. Бирок көрдүңбү, ошо кыйыныраак жол менен кандай таланттардын баары ачылды. Шүгүр. Ооба. Мага аябай кызыктуу сенин акыркы проектиң. Латин Америкага 1 айга барып келдик. 40 күн. 40 күн. Анын 6 күнү жолго эле кетти. Эми аны айтпай эле койсоң болот да. Жок, ушул аябай важный, аябай жаман кыйналдык дегенсиң жолдо. Алыс болуп калды да. 3 күн тияка, 3 күн бияка. Өзү негизи Латин Америка кандай экен? Негизи унутулгус бир сонун бир сезимдер, сонун бир проект болду мен үчүн. Эч качан унутулгус. Анткени сонун адамдарга жолуктум. Сонун көрүүчүлөрүбүзгө айтып коелучу. Негизи бул проект Руслан Акундун проекти. Руслан Акун менен Эмилия Сеналиевдин проекти нелегал, көптөн күткөн. Эмилия Сеналиев биздин подкастыбызга келгенде айткан, буюрса 26-жылы нелегал чыгат. Биз ошо Латин Америкадан тартабыз деп. Көп көрүүчүлөр кыялданчу, качан ким тартылат, каст кандай болот экен. Аякта Кыргызстандан актерлор чыкты, Казакстандан кичинекей бала же Кыргызстанданбы? Казакстандан, Абылайхан. Кичинекей бала, Баламды ойнады. Ушунчалык таланттуу бала экен. Аябай таң калдым мен. Ыйлап салат экен туруп. Бирок чымсып турат. Жок, өзү эле задача берсең ойлонуп туруп ыйлап таштайт экен. Стоп дегенде. Монтип, аны өзүнө салфетка сурап, аны өзүнө келет экен. Жан десе. Прям безилесиң. Сен айтканда кечирип кой, мен сени токтотуп койдум. Унутулсуз проект болду сен үчүн.
унутулгус сонун проект болду. Негизи эле Руслан акын менен иштешким келчү. Буга чейин 2 фильмине түшкөм, бирок эпизод болчу экөөнү тең. Бунусунда чоң роль болду. Башкы роль. Башкы роллордун бири. Анан башка эл менен иштедик, башка жерди көрдүк. Негизи эле кино жакшы, сонун болот деген үмүттөбүз. Сонун болот болуш керек. Көп элдер дагы күтүп атат. Аябай чоң проект болду, масштабный проект болду. Анан элдер аябай жакты. Ар дайым жылмайып, күлүп, жашаганымды билишет экен да. Биз шашып эле жүрөбүз го. Жумушка анан минтиш керек, тинтиш керек. Алар шашпайт экен. Шашпай отуруп тамак ичет, 40 мүнөттө ровно бөлүш керек экен. 2 саатта сүйлөшүп, каткырышып. Анан күнүгө вечеринка экен аларда. Бийлешет экен. Сонун бийлешет бар. Күндө майрам, күндө той. Шашпайт экен да. Биз башында көнө албай, эмне болор ушинтип иштей. 8 саат ровно болду. Анан кийин жумуш бүтөт экен. Апа 8 саат менен эле болду. Ооба. 8 саат смена болду. Андан башка болбойт. Эс алган турбайсыңбы силер анда? Мен эс алдым. Мен эс алдым, чын. Бекер мындай отпуск болду да мага. Анан сонун жерлерди көрдүк. Нелегал проектисине чоң рахмат. Бизге көп түзүп беришти. Негизи эле актерлорго, ошол группага аябай сонун түзүп беришти. Не деп коет эле? Условия. Условия түзүп беришти. Ошо бул эс алуу, анан жумуш болду болуш керек. Бирок ошо нелегалдын основасы аябай оор тема. Кайнэжем бар, Америкада жашаган. Ал көп айтчу да, мен ошол үй бүлө менен таанышмын. Алар кызын тыштап коюптур, бирөөсү аялын алдырып салыптыр, ошондой сыяктуу да нерсе. Бирок мындай ошо границаны өтүш үчүн кандай гана ошо кыйын шарттарга ээ болушат да. Мен бул айла жоктук деп ойлойм. Айла жок болуп калат да кээде. Ушундай учурлар болот да. Анан мен дагы көп билем, аябай жаман окуяларды билем. Прям эстесең жамылып кетесиң, жолдон кайтыш болуп калган, аялдарды өлтүрүп салган, зомбулуктар көргөн. Менде да тааныш бар, барып кайра келген. Орто жолго жетпей кайра артка кайткан. Чыдабайчы жолуна. Нелегал тасмасында кадрдын ичинде башка бирөөнүн өмүрүн, тагдырын жаратып турдуңар да. Өзүңөргө ошол сезимдер кандай болду? Толкундандым, негизи даярдандык. Даярдык болгон үчүн мындай жеңил эле болду. Эми бул деле ответственный нерсе. То есть болуп аткан эле чыныгы окуядан алынган нерселер да булар. Ал жакты ойлогон, ал нерсени ойлогондо кадимкиндей башкача болуп түшөсүң. Бирок аракет кылдык. Латин Америкадан кийин үйгө кайтып келгенде кандай сезимдер болду? Латин Америкадан келейин, чыгайын дегенде башталды. Уже үйгө барам деген чыдамсыздык, кызымды аябай сагындым, үйдөгүлөрдү сагындым. Анан келип эле жыргап калдык. Баары бир кандай сонун жер болбосун, аябай кооз жерге бардык негизи. Бирок үйгө жетпейт экен. Баары бир аябай сүйүндүм. Жыргап эле, бирок дагы эле күн-түн алмашкан үчүн уйку жок. Түндө күндүз уйкум келип, башым ооруп эле бир нерсе болуп жүрөм. Бирок буюрса сонун кылып бүтүрүп келе алдык. Негизи Руслан акын менен кандай иштегени кандай экен Руслан акын менен? Руслан акын менен иштеген негизи Руслан байке аябай эме экен, строгий. То есть мындай жумушка келген аябай катуу да. Көз карашы менен жеп салат да, короче. Мынтип караганда сен уже не кыларыңды билбей ушинтип каласың. Иштегенсиң да? Жок. Иштегенсиң. Ошондой экен. Буга чейин иштеген, бирок мынчалык байкаган эмесмин. Анан жумуштан сырткары аябай сонун. Күлүп жүрөт, сүйлөшөт. Жумушка келгенде болду. Биз таанышпыз, ошо жолдошум ал деле ошо аудицияны бүткөн, бизде мындай досторубуз көп да арабызда. Бирок ошо режиссер катары Руслан акынды билбейм. Мындай сен айткан жылмайып турган, тамашакөй, мындай ачык,
жылмайып турган эле адам да, бирок ошо сен айткандай өзүм деле таң калып калдым да. жумуштан аябай катуу. Эми катуу болгондо мындай так да аябай. Так, мындай кыласың, мындай лишний эчтеке жок да, мындай. То есть телефон караган бир жолу телефонду ага коюп, аха деп атсам, телефонду алып кой, иштейли дегенде болду да. Кыйкырбай, бирок жөн эле көз карашы, ишке болгон мамилеси аябай мындай. Мага жакты, сөзсүз. Бир учурда айтып алдым, бирок Руслан байке, сизден коркуп тырышып атып эле ойноп, эмне кылып ойногонун билбей калып атам десем, күлүп атпайбы. Выходной сайын тамак жасап берип атты бизге. Беш бармак, кыргыздын тамактарын сагынганда. Анан ошондо кухнядан айтып алдым да, ошол нерсени. Сиз аябай сен коркуп атып эле эметип калсам, мен ушундай экенминби деп, өзүнө деле билинбейт окшойт. Хорошо деп. Андан кийин дагы көп, бирок негизи өзүнүн иштегени ошондой окшойт. Бирок көптөн бери каалап жүргөм. Мага жакты. Сонун задачаны сонун берет экен. Өзүм эмне каалап атканын прям четко билген адамдар билет болот го. Ошондой экен. Задачаны так айтат экен. Эмиль Эсеналиев менен кандай ойнойт? Эмиль Эсеналиев негизи Эмиль байкем мен үчүн ачылыш болду. Мен үчүн аябай ачылыш болду. Эмиль байкем такыр башкача элестетчүмүн. Мен буга чейин иштешип көргөн эмесмин да. Даже сүйлөшүпчү деле эмеспиз. Көрчү дагы эмесмин. Бул жолкусунда аябай сүйлөштүк, сырдаштык. Көп нерсе айтып берди, үйрөттү десем болот. Көп кеңештерин берди. Аябай жакшы мамиле түздүк. Бирок айтсаң, мындай жүзү вообще башкача. Жүзү башкача. Жүргөн тургандары, кыймыл аракеттери, көз карашы, чаап жиберчү дейли. Бирок мындай аябай терең адам экен. Аябай терең адам экен. Баардык нерсени байкап турат экен. Кылдаттык менен мамиле жасайт экен. Кимге кандай отношение кылышты билет экен. Баары жакшы элеби, кандай, эмне баардыгын сурап эметип атты. Анан партнер катары сонун экен. Жардам берет экен. Негизи бизге актер, актрисаларга аябай важный го, то есть партнерың сага жардам бериш керек да. Ал жок болсо ойной албай каласың, жөн эле. Өзүнүкү эле бүтүп калган, өзүнүкү тартып калгандан кийин мага жардам берип атты. Ойноп берип, репликасын берип, сунуштарын айтып, давай мындай кылалы, мындай мынтпейсиңби, тыйынтып көрбөйсүңбү деген сыяктуу. Ошо, Эмиль байке мен үчүн ачылыш болду. Тиги биздин бир тууган казактардын актерлору кандай болду сага? Сонун Жахан байке менен тартылдык. Рауан. Анан Аблайхан мамасы менен келди. Сонун эле жүрдүк. Жахан байке аябай көп күлдүртөт экен. Кат кырып атып, Эмиль байке кошулуп коет да, аябай шаңдуу болот да съемка. Бирок жада калса съемканын темасы аябай оор болот го. Жок, бирок эмеге келатканда сразу настраивались, 15 минут калганда ойлонуп анан чыгып аттык. Мындай салыштырсак, ошо нелегал проект канчанчы орунда болот? Топ 3-кө киреби? Сөзсүз кирет. Сөзсүз кирет. Негизи топ 1-де ким? Кайсы тасма? Блин, Айжан мындай да, мен үчүн 1, 2, 3, даже 4 монт бөлүнбөйт. Ар бир тасмамда өзүмдүн чыныгы, өзүмдүн бир кичинекей бөлүгүм таштагам. Ар бир тасманын, ар бир ишимдин бир эмеси бар да, өзүнчө бир ар кандай бир сонун жактары. Эй, досум, карачы. Негизи сен өзүң ошо Гор театрда 7 жылдан бери иштеп атасың. 705 коммерциялык театр деп айтып. Иштечимин азыр. Всё. Азыркы ошо бир эле Гор театр. Башка жерге иштегим келип атат деген кыялдарың барбы? Балким. Негизи театрдагы иштеген актерлор мындай ошол театрда иштегим келип атат. Сөзсүз ошол жака, ошол деңгээлге чыккым келип атат деген кайсыл театр? Биздин театр негизи башкача да, бизге камерный театр. Кичинекей сахнасы кичирээк башкаларга караганда, башка театрларга караганда, эл дагы азыраак болот.
бул өзүнчө бир сонун магия, сонун нерсеси бар да. Башка театрларда жок нерсе бар бизде. Элдин жанына туруп эле ойнойсуң. То есть акырын элибиз кинодо ойногондой ойносоң болот, ар кандай кылып ойносоң болот. Чоң сахналар бар. Чоң сахнада ойноп көрүлөкмүн, ойноп көргүм келет бирок. Мына көрдүңбү муну? Мисалы Тюз театр бар, ал кичирээк, тоже сахна алыста, то есть бийикте турат. Кыргыз драма бар, аякта толтура, эл көп болот, сахнасы чоң болот. Ошондой да. Ар бир театрдын өзүнүн бир нерсеси бар, башкача. Бири-бирине окшошпогон. Бирок чоң сахнада иштеп көргөн жоксуң. Чоң сахнада ойноп көрүлөкмүн, бирок ойноп көргүм келет. Эми балким ошол кыялың ордун алат. Балким. Ошондой болсун. Анткени эми баары бир мындай кандай, как на кыргызском сказать, нужно же ставить выше, да. Бардык Жок, эми кандай да айтсак, 7 жыл иштептирсиң, бийигирээк бир целди коюш керек да, туурабы? Кыялды коюш керек да. балким. Анткени кыялсыз адам жашай албайт да, туурабы? Ошондой эле ролдорду айтсак, бардык ролду ойноп көргүм келет мен негизи. Чектөө жок да мындай. Бардык образдарды өзүм сынап көргүм келет. Айсанат, ушунчалык терең, оор, кээде аябай жарык ролдорду жаратыш үчүн аябай көп күч керек. Ошол күчтү эр күнү каяктан аласың? Эң биринчи бул менин каалоом. То есть эң жакшы көргөн жумушум, жакшы сүйгөн жумушум болгон үчүн болот болуш керек. Анан сөзсүз түрдө колдоо. Колдоо жок, эч нерсе болбойт экен. Колдоо ар кимдин колдоосу? Колдоосу, жакындарыңдын колдоосу. Ата энеңдин, үйдөгүлөрүңдүн, күйөөңдүн биринчи. Өнөктөштүн, кесиптешиңдин, режиссерлордун. Эң башкысы бул үйдө колдоо болуп, үйдө тынч балаң каралуу болсо, үй жайың жакшы турса, аман болсо, баары тынч болсо, жан дүйнөңдө тынч болот. Анан сонун сүйгөн жумушуңа жаратасың ролдорду. Анан сүйгөн жумушуңа убакыт бөлө аласың. Анан жаратсаң болот. Мээң менен, жүрөгүң менен ошо жумуш менен алек болуп, ошондой ролдор чыгат, Сөзсүз түрдө, то есть баардык жан дилимди арнаганга аракет кылам. То есть бир каарманды ойнош үчүн аябай изилдеп, анализдеп, сүйлөшүп режиссер менен, анан өзүм дагы изилдеп, анан жаратканга аракет кылам. Каармандарга өзүң бир сезимдерди кошосуңбу? Сөзсүз. Мен кээде айтат го режиссерлор, мен ким менен, Болот Тимишев менен бир жолу мындай эми кырылышып эмес эле, жөн эле айтышып кеткенбиз да, негизи менимче азыркы муун, азыркы актерлор, алар мен монтип кылмак эмесмин, же мен монтип сезип атам, ошентип ойноп берейинчи деп өздөрү режиссерлорго мындай кеңеш катары сунуштайт да. Кандай дейсиңер, ошентип кылбайынбы? Болот байке негизи айтканда, режиссерлор өздөрү билет кантип ойногон, кандай ролду жаратыш керек, кандай сезимдерди жаратыш керек. Актер сен мындай пустой сосуд болушуң керек. Что в тебя вольет режиссер, то ты должна и отыграть. Мен болсо тырышып алгам, кандайча. Жок, андай болбойт. Мен өзүм сезишим керек да, мен деле адаммын да. Мен ошондой текстти окуп, текстти көбүнчө эркектер жазат, мисалы. Мен айым катары, мен андай эч качан айтмак эмесмин. Силер ойлоп атасыңар, эмнени жазып атасыңар деп, мен ошондой айтышым мүмкүн да. Ошол үчүн эметкенбиз да, типа жок, андай болбойт. Айттым мен, силердин муунуңарда андай эмес, бизде башка, давайте каждый останется при своем мнении деп эме калганбыз да. Бирок вот сен тажрыйбаңда, сенин оюңча ошол турабы же туура эмеспи? Мен жеке өзүм жөнүндө айтайын. Ар ким ар кандай негизи актерлор. Кээ бирөө ошол нерсени каалайт чынында эле. Режиссер мага айтыш керек, ал каалаганын айтыш керек, мен аны айткан аркылуу чыгарышым керек. Ал айткандай дейт. Кээ бирөөгө ошол нерсе ыңгайлуу. Мага өзүмөн чыккан жагат. Мага жакын образ, роль болсо,
өзүмөн чыгарганга аракет кылам, өзүмдүн жан дүйнөмөн Айсанаттан чыгарганга. Ар кимдики ар кандай, меники ошондой. Кээде болуп калат, сеники эмес. Ал учурда Бирок ойнош керек. Ойнош керек. Бирок кыйын болот да мен үчүн. Бирок анын дагы ыгын тапса болот негизи. Бизде театрда ошону үйрөтөт да. Изилдейсиң, анализдейсиң ошондой эле. Анан өзүнөн өзү образ жаралат. Спектакль бүттү. Кино бүттү. Кол чабуулар, тартуулар, премьералар бүткөндө эмне калат? Ким калат? Кызыктуу суроо экен. Жөнөкөй эле мен калам, эне, кызымдын мамасы. Кадимкидей баарына сага окшогон, баарына окшогон эле жөнөкөй адам. Ошондой эле сезимдер менен, ошондой эле ой менен болду. Жылдызды кармабаган деп кой. Эй, досум, карачы. Айсанат, сен сахнада болсоңбу же экранда болсоңбу, ошо экран аркылуу адамдар сени көрүп, эмнени сезишин каалайсың? Мен ойноп аткан каарманды көрүшүн каалайм. Анан мен менен чогуу жашаганын каалайм. Мен кандай эмоция кылып атсам, алар мен менен чогуу ошол нерсени жашап өткөнүн каалайм, сөзсүз түрдө. Ыйлап атсам, ыйлашса, күлүп атсам, күлүшсө деген сыяктуу. Мен менен чогуу жашап өтсө, ошол каарманын жашоосун. Ошол болуш керек, бакыт. Тасма болуп атат кинотеатрда. Айсанат деген. Сен өзүң актер, режиссер, актриса, режиссер, сценарист. Анан ошо түбөлүккө жеткенде акыркы кадр кандай болмок? Мен бул нерсени көп элестетем негизи. Жок, негизи карылыгымды көп элестетем, көп Кудайдан суранам. Негизи эле Кудайдан көп суранам ушул нерсени, бактылуу, тынч, жакшы карылыкты. Негизи кийин картайып калганда элестет, кыйын эле го, ооруп бирөөнү кыйнагым да келбейт. Балдарымды кой бергим келет мен ар дайым. Өзүнүн жашоолорун түзүп, кээде эле выходнойлор сайын келип эле отуруп, ден соолугумду сурап кеткирем. Акыркы мүнөттөрүн негизи биз Өмүрбек экөөбүз, жолдошум экөөбүз көп айтабыз да, экөөбүз чогуу бир күндө өлсөк экен деп. Эле көп ромкомдорду көрөт экенсиңер, э? Ну, эмне, как это, дневник памяти. Жок, мындай случай болгондо, просто апамдын эле тааныштары биринчи картайганда күйөөсү өлүптүр. Күйөөсү эртеси күнү аялы өлүп калыптыр. То есть они старые уже, карып калган. Бири-бирин. Андай случайлар көп экен. Мен де ошону кылып, бир күндө өлүп калсак экөөбүз, мен кыйын болуш керек элестет. Жок, сен жалгыз калдың анан. Ошентсең деп ал да. Ошентип кыялданып коебуз, бир күндө кол кармашып, анан кетип калсаңар, э? Жок, ошо акыркы кадр ошондой болмокпу, э? Экөөңөр кол кармашып, кары бойдон, ак чач, бири-бириңерди карап, күлүп, көзүңөрдү жумуп, ошо менен Айсанат бирок анын тасмасы билбейм андай, менин тасмам ошондой бүтмөк деп кой. Ооба. Айсанат, бизде рубрикабыз бар, Блиц. Мен суроо берем. Оюңа биринчи келген ой, ошону мага айтасың. Театр же кино? Театр. Эң жакшы көргөн спектакль? Уя. Карьера же үй бүлө? Үй бүлө. Мындай бирок үй бүлө. Бүгүн сени эмне сүйүндү? Бүгүнбү? Бир жаңылык уктум, азыр айтканга эрте, бирок ошол жаңылык аябай сүйүндү. Бирок биз жакын арада барыбыз билебиз, э? Мен аны билем. Бирок спойлер айтпайбыз, макул. Азыр сенин жашооңдо чыныгы эң маанилүү нерсе же нерсе эмес, адам ким? Үй бүлөм, кызым. Кээде жарыктан чыгып эч кандай рольсуз жөн эле айым болгуң келген учурлар болобу? Жок. Только роль. Ай, молодец. Азыр Блиц опростун
үстүңкү ступенькасы. Тасмаларды айтам, ошону бирөөсүн тандайсың. План Б же күйөө алам водовоз. План Б. План Б же жапайы отуруш. Эмнеге кыйналып? Сен ошону План Б. План Б. План Б же көргүм келет. Мен көргүм келет. Көргүм келет же чоң кыз. Блин, тяжело. Чоң кыз. Чоң кыз же таң алдында. Чоң кыз. Чоң кыз же керексиң. Керексиң. Керексиң же от. От. От же нелегал. Нелегал азыр чыга элек, мен Чыга элек. толугу менен көрө элекмин да. Ошон үчүн азырынча отты тандап турат. Та-та-да-та-да, мына мен сага суроо берген эң жакшы көргөн тасмам в итоге от чыкты. Радик Ашимов, ысык салам сага. Ооба, Радик байкени аябай жакшы көрөм. Мен сагынган режиссерлордун бири. Бир режиссерлор менен иштеп калгандан кийин болот го. Сагынып, то есть мындай иштегим келип, ошондой режиссер. Аябай ыраазымын Радик байкеге. Аябай сыйлайм, жакшы көрөм. Айсана, сенин турмушуңду көргөндө, укканда аябай сүйүнүп атам. Анткени көп айымдар ошо карьерамды жасасамбы деп кыялданышат да. Сен ошо аябай бактылуу айымсың. Анткени сен мүмкүнчүлүгүң бар. Азырынча мындай аябай тренд сөз бар да, проявленность деген. Сен твоя проявленность менимче азыр 100%, даже 100 эмес, 99 дагы ошо 1%, бирок ошо 1% пусть растянется дегендейчи. Негизи айымдар ошо карьерада чоң жетишкендиктерге жеткенде баары бир өзүн күнөөлөйт. Жемелеп салышат. Анткени карьераң өйдө кетсе, Үй бүлө калып калат. үй бүлө калып калат. Балага Мерим. мындай убакыттың аз болуп калат да. Ошондой Жамылып кеттим. Негизи башысынан баштайм. Карьерам буюрса баш эле деп ойлойм, дагы көп ойлорум бар, дагы кыла элек. Аябай чоң жетишкендиктерди багындыра элекмин деп окшойт, эсептейм. Дагы көп жумуш бар, көптөгөн максаттарым бар. Бирок анын артында сен айткандай эле аябай бир башкача суроо бердиң, мындай жүрөккө тийчү. Ооба, жемелейсиң, күнөөлөйсүң, ыйлайсың кээ бирде. Съемкаларда бир айлап жүрүп каласың. Ыйлап аласың, кадимкиндей өксүп болот го. Жаздыкка жамын туруп, кызың кичинекей айта албайт сагынган. Жамылып кеттим. Уям деле ошентет. Эсимде жаңы кызымды мен төрөп келгенде эле күйөөм Казакстанга гастролго кеткен. Баласын жаңы эле алып келип коюп, өзү кетти. Видео менен чалып көзүнөн жаш толгону эсимде да. Ошондой эмоциялар көп болот бизде. Азыр дагы отурам бул жакта. Кызым кайненем менен. Балким мен кучактасам, жатсам азыр, балким мага ошол керек. Мен туура эмес тарбия берип атам, үйдө көп болбойм, мээрим жетиштүү бербей атам деген нерселер ардайым. Анан жумуштан бошой калар мен үйгө чуркайсың. Барып боончук алып барасың, күнөөлүү болгон үчүн ошол күнөөңдү жапканга аракет кыласың болуш керек. Анан кучактап өбөсүң, бирок ошондо деле эртең жумушка кетиш керек болот. Ал жакты кыя албайсың, же биягың калса тияң калып калат. Бир ортосун табыш өтө кыйын. Мен азыр ортосунда эмесмин, мен кичине, сен айткандай кичине жумушка көбүрөөк басымды салып кетип болуш керек. Бирок буну дагы эметсе болот. Ортосун тапса болот деп ишенип турайлычы. Ишенем. Я хочу happy end моей истории дейсиң. Негизи көрүүчүлөрүбүз байкады, сенин көзүң жашты болуп атат, менин көзүм жашты болуп атат. Сен айтып атпайсың, сенин кызың еще сүйлөбөйт, айта албайт. Менин балам 7-ге толду. 6-да болгондо, эми өзүң билесиң да, кээде
түнкү съемка болот. Кээде ошо 24 саат, кээде ошо бир жума, 2 жумага башка өлкө же башка шаарга кетип каласың. Жөн эле мындай жакын досу менен же иши көп эсимде азыр жок, бирок башка бала менен ойногондо мен ишактарды жуатып, анан бирдеме, буну мен папам алып келди деп тиги бала айтып атпайбы? Мамам алып келди, мамам сатып берди, бирдеме. Биз могу оюнду чогуу ойногонбуз мамам экөөбүз деп ошентип айтса, менин балам айтты: повезло тебе, что твоя мама не актриса. Ушунчалык жүрөгүмө тийди. Я такая думаю, ошондой оор болот экенби, ушунчалык. Анан азыр не все так плохо, не все так грустно. Анан уже 7-ге толгондо аны съемкага алып келдим. Съемкада где-то 3-4 саат болду да мен мененчи. Үйгө келерим менен апасын айтты, чоң апасын айтты: Апашка, съемки это так тяжело, оказывается. Анан Апашка, съемки так тяжело деп, азыр болсо уже билет да. Съемкада күтүш керек көп, съемкада ойнош керек. Анан алда кичинекей роль бар болчу, сезимдерди жарата албай өзү кыйналып, анан мама ошондой болот экен. Жок, ал негизи аябай мындай активдүү бала, бирок мындай сен айткандай тартынчаак ооба. Эми эркек да. Жок, аны кылбайм. Жок, мени сүрөткө тартпа, жок, видеого тартпа, ошондой да. Бирок менен жакта эле жүрөт да. Башкаларды көрсө, незнакомый кишилерди көрсө ошондой да. Ошондой оор экен. Мам, азыр уже түшүнүп калды. Мам, сен съемкага кеттиңби? Ошондой. Мен ошондо элестеттим да, ошондо билип калдым да. Азыр мисалы мен сен айткандай ар дайым ошол күнөө бар. Это мындай материнская тревожка, чувство вины у матери, это 100%, 100% бар бизде аялдарда. Бирок ошону баарын так түшүндүрүп берсең, жүрмөн менен барып келесиң спектакльге, жүрмөн менен съемкага барып келесиң, көрдүңбү, биз мындай иштейбиз, папам экөөбүз, жүрүбүз, мындай кылабыз, тинтей кылабыз, ошондо түшүндүрүп бергенде, ал ойногон жок турбайбы, ал чын эле иштеп аткан турбайбы, анын жумушу ошондой экен, менин баламдын акылына азыр келди да. Эй, досум, карачы. Айсанат, чоң рахмат келген үчүн. Мен ишенем биздин маегибиз аябай терең болду. Көрмандарыбыз, сенин көрмандарың, биздин көрүүчүлөрүбүз сени башка тараптан да билип калышты. Анан мен өзгөчө кааларым бар сага: ички дүйнөңдүн жарыгы эч качан софиттин астында өчпөсүн. Тескеринче жумшарып турсун, күч берип турсун. Тескеринче жумшара берсин, тереңдеп, жылуу болуп турсун. Ар бир ойногон ролуң сен бул дүйнөгө алып келген нерсенин уландысы болсун. Аялдыкпы, күчпү жана өз болуу, чындыкты көрсөтүүгө аябай ыраазычылыгымды кайра эле билдиргим келет. Ошо биздин маегибиз аягына чейин келди. Сезимдериң кандай? Рахмат сага айжан. Чоң рахмат мени чакырганың үчүн, мени күткөнүң үчүн. Аябай күттүм. Билсеңерчи, 2 айдан бери аңдып жүрөм. Башында толкунданып аткам. Өзүң деле байкадың болуш керек. Андан кийин бир кандай бир акырын чыгарып мындай сонун бир эмеге түшүрүп койдуң мени. Трансқа деп, балнага түшүрүп койдуң. Сен да сага да ийгиликтерди каалайм, көрүүчүң көп болсун. Анан учурдан пайдаланып күйөрмандарыма дагы ыраазычылыгымды айтып кетейин. Сөзсүз, албетте. Ар бир күйөрманым үчүн, мени жакшы көргөн, күткөнүңүздөр үчүн, жакшы сөздөрүңүздөр үчүн чоң рахмат. Мен баарын окуйм, мен баарын көрөм. Сиздер бар, биз барбыз. Чоң рахмат сиздерге. Айсанат, сен өзүң үй бүлөң жөнүндө айтып кеткендей, аял заттын колдоосу керек, аябай керек. Анан биздин подкаст
подкастыбыздын өнөктөштөрү бар. Алардын бирөөсү Зозу Flowers. Зульфия, ишкер, Сону Наим, апа, кичинекей кызы бар, Телегей. Бизди колдоп турат. Биздин айым коногубуздарга ар дайым бакыт тартуулайт. Ошондуктан бул сонун корзина. Сага чоң рахмат. Айтып кеткендей эле ички жарың эч качан өчпөс. Чоң рахмат. Сонун өлке. Корзина устасам. Кыздарга аялдыкка эмне керек, гүл керек. Чоң рахмат эже. Достор, мен болду. Өчүрсөңөр болот. Бирок албетте сөзсүз катталгыла, комментарий жазгыла, жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Бизде сонун маек болду. Биз сиз үчүн тартабыз. Айсанат айткандай, сиз бар, биз барбыз. Ошондуктан сиздер менен бирге Айчи подкаст, мен Айжан Аденова. Көрүшкөнчө. Дертин айтуудан катылган сылар бар экен. Айтчы